Özgürce Kırdallar bölümü. Milyamız atınız. Salih tamam peki. Özlük Kur'an Trivogam. Adres Kadamjay şehri, Hayzirabat участогы, Восточный көчесinde Санчаста. Подвалда adam var. Kutkarу керек. Пожар дагы болуп атат. Алдын ала маалыматтар боюнча. Basradan, Freydin! Başla. Молодец. Молодец.
Şimdi. бекітіп берген 2017 жылға бекітіп берген планды негізінде машығулар өткөрүлдү. Бұл машығуда құқық қорғау органдары, Кадамжай райондық құқық қорғау органдарынан, Токен қызматкерлері, жана өрт өчүрүүчү, куткаруучу бөлүктөрүнүн биргеликте жана ошондой эле медициналык кызматкерлер менен биргеликте машыгуулар өткөрүлдү. Бул машыгуудан негизинен бизде кырсыктар, ар кандай кырсыктар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн жер титирөө болуп кетип атат, шамал болуп атат, өрт болуп атат, чагылган түшүп кетип атат, сел каптоолор болуп атат, жана өрт кырсыктары катталып атат. Ошол убакта кандай кыймыл аракеттер менен машыгууларды машыгып көрүп атабыз. Мына азыркы машыгууда дагы ушул биздин тактикалык мүмкүнчүлүктөрүбүз. Биринчи мына 2 кабат, 3 кабаттуу имаратта кандай өрттөрдү өчүрүү, ошол өрт тактикасындагы чечүүчү багытында биринчи принцибинде өрттөгү адам өмүрүн сактап калуу. Адам өмүрүн сактап калуу күч жана каражаттарды жумшоо биринчи орунда турат. Мына азыр ушул машыгууда адамдарды ошол ичинде калган жер төлөдөгү 2 кабаттагы адамдар сактап калынды. Жана ошондой эле ошол жерде өрттөрдү толугу менен өчүрүлдү. Жана ошо медициналык жардамдар, алгачкы медициналык жардамдар көрсөтүлдү. Милиция, укук коргоо кызматкерлери дагы өз жумуштарын аткарышты. Жана Токен кызматкерлери дагы куткаруу иштерин аткарышты. Кандай табигый кырсыктарда сиздер ал жерде адамдар же кулап түшүшү мүмкүн, же түтүнгө уланып калышы мүмкүн, же болбосо бир жеринен кан кетүүлөр болушу мүмкүн. Сырткы кан кетүү, ички кан кетүүлөр болушу мүмкүн. Ошол жердеги ошол биринчи алгачкы медициналык жардамдарды көрсөтүшүңүздөр керек. Ыкчам жана тез аракеттер менен. Азыркы мына аткарып аткан иштериңиздер бардыгы канааттандырылып деп эсептелинет. Ушул бул имаратты 3 кабаттуу имаратта мына жер төлөсү менен экен. Бул ошол жерде түтүн болуп, бул жерде бардык эч нерсе көрмөгөн жерде мына биздин кызматкерлер жалпы өзгөчө кыралдар милициясына караштуу түзүмдүк бөлүктөр келип, бул жерде ушул биринчиден чечүүчү багыттын биринчи принцибинде адамдарды куткаруу үчүн күч жана каражаттарды жумшалды. Андан кийин ошол жерде ошо биргеликте параллель эле ошол жерде өрттөр өчүрүлдү толугу менен, жана адамдар куткарылып, кымбат баал буюмдар жана башка станоктор, буюмдар толугу менен сакталды. Машыгуулар канааттандырылып менен өтүрүлдү. Маматалиев Соорбек Мамутович, номер 7 Айдаркен шаардык өрт куткаруу бөлүмчөсүнүн башчысы. Бүгүнкү машыгуу областык башкармалык менен биргеликте губернатордун буйругу негизинде биргеликте машыгуу өткөрүлдү. Ушундай машыгуулардын көп болгону жакшы. Эмелер эскиден калган сөз бар. Лико в бою, тяжело занять шах дейби. Ошондой нерселер болбош үчүн өзгөчө кырдаалардын алдын алуу үчүн ушундай машыгууларды өткөрүп турабыз. Биздин акимчиликтер менен биргеликте Кадамжай районунун өзгөчө кырдаалдар милицилигине караштуу өрт куткаруу бөлүмүнүн биргеликте жана Токен куткаруу бөлүмчөсү менен биргеликте медицина кызматкерлери менен биргеликте бардыгы менен биргеликте жакшы машыгуу өттү. Менимче бул биз үчүн, биздин өздүк курам үчүн жакшы тренировка болду деп түшүнөм. Мен Кыргыз Республикасынын өзгөчө кылдар министрлигинин алдындагы жарандык коргонуу адистерин даярдоо, кайра даярдоо борборунун Аймактык кафедрасынын башчысынын орун басары Фатокон Саматов Алмазбек Өзгөрүшович.
бүгүнкү машыгуу Баткен областында жарандык коргоонунун 2018 жылга бекитилген даярдык планына ылайык 2018 жылдын 12 декабрдан 14 декабрь күндөрү ыйгарым укуктуу өкүлдүн жарандык коргоонунун башчысынын жалпы жетекчисинин алдында табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдан коркунучун жана пайда болгон мезгилде жарандык коргоонун башкаруу органдарынын аракеттери Кадамжай райондук мекеме уюм ишканалардын арасында укук коргоо милиция кызматкерлеринин жана өрт куткаруучу бөлүмдөрүнүн медициналык тез жардамдардын токен куткаруучу бөлүмдөрдүн өрттүк тактикалык машыгууларды өткүздүк. Бул машыгууда ушул жанагы 3 кабаттуу имаратта ошонун ичинде өрт болгон жерлерде адамдарды куткаруу боюнча жана ошондой эле өрт тактикасындагы чечүүчү багытта биринчисинде айтылгандай адамдарды куткаруу үчүн күч жана каражаттарды жумшоо боюнча биринчиден адамдарды куткарылды. Ошол жерде калып кеткен түтүндө калган жана жертөлөдө калган экинчи кабатта. Андан кийин ошол жердеги өрттөрдү толук өчүрүлдү жана ошондой эле адамдарды ушу экинчи кабаттан сыртка чыгарылды. Бул машыгуу канааттандырылып баада өткөрүлдү.